Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Кылымдап ала тоо биздин ата бабаларыбыз мурас кылып таштап кеткен жерге Аллахка шүгүр кылалы. Эгемен көз карандысыз элбиз, кедей болсо да өз жерибиз бар. Бүгүнкү күнү өтө актуалдуу болгон Кытайга көз каранды болуп калаар коркунучубуз жана Кытайдагы Кызыл Суу автономдубанын кыргыз эл бордошторубуз. Айланайын элим. Бул маселеге кайдыгерлик менен карабайлы. Мен өзүм Кытайда окуп 10 жылдан бери Кытайлар менен бизнес кылып келе жатам. 2008-жылы Кытайга барган жылдары Кытай элин өкмөтүн көрүп биздин коопсуздукка коркунуч келтирген саясатын көрдүм. Кыскача айтканда, Жунго Кытай эл республикасы расмий 56 улуттан турат. 90%нан көбү ханзу улуту. Дини жок. Экономикасы АКШдан кийинки экинчи орунунда. Элинин саны расмий 1,5 миллиардтын тегерегинде. Көпчүлүгү жакырчылыкта жашайт. Менин жеке пикирим, Кытай элинде тарыхый капачылыктары көп. Айрыкча тегерек четиндеги көчмөн элдерине жана жапондорго. Сиз билгендей эле кыргыз, монгол, манжур, жапон империялары Кытайдын түбүнө жетишкен. Бирок Кытайдын башка элдерден болгон айырмасы келип баскан элдердин баарын өзүнө сиңирип кытайлаштырып салчу. Мисалы, Кытайдын ички Монголия дубанында 30 миллиондун тегерегинде этникалык монголдор. Хэйлунжанда 20 миллион манжурлар бар. Тилекке каршы алардын аты эле монгол. Манжур чындыгында өтө каттуу кытайлашып, ассимиляция болуп калган. Интернеттен фую кыргыздардын акыбалын көрсөңүздөр болот. От родителей, может, кто-то слышал. Наши старики рассказывали, что когда-то они селились на севере Удзязы, в Дыке, и жили они в юртах. Сейчас на том месте уже никто не живет. Я помню своего деда. У него была длинная шуба, и носил он длинные волосы, заплетенные в одну косу. Помнит Джан Суин и некоторые слова. Бір еге үш төрт бесен алтын жеті тоғыз сегіз он турба. Эми Кытай эл республикасы 1949-жылы түзүлгөндөн баштап Мао Цзэдундун темир тартиби жана Дэн Сяопиндин экономикалык реформасы аркылуу улуу мамлекет курушту. Экономикалык можжуза көргөзүп, Кытай башка улуттарга тишин көргөзүп калды. Өздөрү айтмакчы, байыркы ажыдар ойгонуп баратат. Тарыхта Бейжиңге чейин сүргөн элдерине тарыхый реванш көргөзө турган заманы келди. Кытай эл республикасынын кыргыз элине болгон мамилеси экиге бөлүнөт. Биринчиден, Кызыл Суу автоном дубанында жашаган кыргыздарды Кытай пропагандасы КЗУ дешет. Ал эми кыргызстандыктарды Жиржисы дешет. Бунун себеби бар. Эмне дегенде, Улуу Манас эпосунда айтылган кыргыз элин Кызыл Суу кыргыздарына тиешелүү деп. Жада калса Манасты Жунголук деп айтып келишет. Азыркы учурда Кытай эл республикасы Кызыл Суу автоном дубанына колтукка кирип саясатын жүргүзүп, элди пайызсыз судда социалдык жардам, жол салып берүү себептер менен автономиянын ички мыйзамын бузуп, ички Кытайдын ханзуларды көчүрүп келип, биздин чегарага жакын жайгашкан автоном жерлерге миллиондогон кытайлар шарт түзүп берип жатышат. Ал эми Кыргыз республикасына болгон саясаты 1990-жылдары биздин маданиятка суктанып, эгемендилигибизди сыйлап, дипломатиялык саясын жумшактык менен жүргүзүшкөн. Тилекке каршы акыркы жылдары биздин эл душмандары, кыргыз саясатчылары элдин кызыкчылыгынан өз кызыкчылыгын жогору коюшуп олтуруп, Кытай өкмөтү бизди өтө күчсүз жана өзүнүн жерине ээ боло албаган деп саясатын жүргүзүп калды. Кытайдын негизги жана өтө коркунучтуу стратегиясы кылымдап келе жаткан жумшак күч колдонуу саясаты. Кыргызча айтканда, таш менен урганды аш менен уруп, империяларды куулатып келе жатат.
Жерибизге келген Кытай бизнесмендери биздин системаны башаламандыгын пайдаланып, башка принципиалдуу чынчыл бизнесмендер барбаган жумушка барып, аз болсо биздин депутаттар тойгончо инвестиция кылып келе жатышат. Ал эми инвестициянын артынан келген кара жумушчулардын көпчүлүгү сиз билгендей эле Кытайда 3-чү сорт адамдары. Биздин таза кандуу кыргыз кыздарыбыздын намысын аз акча менен сатып алып жашап келе жатышат. Негизи эле бул жийиркеничтүү жагдайлар Кытай эле эмес, түрк жана башка жарандардын деле көрүп келе жатабыз. Бирок Кытай экспансиясы өзгөчө коркунучтуу жана массалык көйгөйдү жаратты. Айланайын кыргыз элим, улуттук коопсуздукту коргоо негизинде биз кыргыз элинин келечегине кайдыгер болбой, натыйжада келишимге келели. Келечектеги урпактарга уйгур жана дунган элинин акыбалын келбеш үчүн эл аралык мыйзамдардын негизинде демократиянын принциптерине таянып, президентке, Жогорку Кеңешке элдин негизги талабын коелу. Биринчи, кытайлык кыргыздарына кайрылман статусун берип, 7 дубанда жер берүү жана 3 айдын ичинде жарандык берүү. Экинчиси, Бириккен Араб Эмираттарынын тажрыйбасына таянып, Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексине жана миграциондук мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү. Кытай жарандарына кыргыз жарандыгын алууга тыюу салууну. Кыргыз жарандык жана вид на жительство үйлөнүү негизинде берилгендердин баарын мыйзам жолуна берилгенин текшерип чыгуу. Кыргыз жараны башка чет өлкөлүк жаран менен үй-бүлө курса, күйөө бала же келин статусун берип, Кыргыз Республикасынын паспортун бир балалуу болгондон кийин 5 жылдык мөөнөттө берүү. Кыргыз Республикасына жарандарына эне капиталын 3-чү жана 4-чү балдарына берүү. 300 000 сом жана 600 000 сом. Кыргыз жараны аял киши башка өлкөгө келин болсо, ал кишиге эне капиталсыз нике күбөлүгүн бергенге тыюу салуу. Аз дегенде 1000 АКШ долларлык эне капиталын салык түрүндө чет элдик күйөө тараптан өкмөт казынасына төлөтүү. Эгерде үй-бүлө кыргыз жеринде балалуу болуп, туулган жөнүндө куәлик алышса, эне капиталын берүү. Үчүнчү, ошол эле Араб Эмираттарынын жана Туркия, Азербайжан өлкөлөрүнүн тажрыйбасына таянып, Кыргыз Республикасына миграция жана эмгек кодексинин мыйзамына өзгөртүү киргизүү. Инвестор болуп келген Кытай, Түрк жана башка таможенный союздан сырткары өлкөлөр жарандарына эң аз дегенде 50 000 долларлык инвестиция кылууга шарт коюу. Эмгек визасын алмак үчүн эң аз дегенде 5 кыргыз жумушчуну алууга милдет коюу. Компанияда иштеген чет элдик жарандын адис болуусу шарт жана саны жумушчулардын 10%-нан ашууга тыюу салуу. Жумуш үчүн келген Кытай, Түрк жарандарына жумуш визасы 2 жылга компаниянын атын эле ачуу жана никелүү болушу шарт. Бул талаптарды Жогорку Кеңешке жеткирүү, ишке ашыруу үчүн элдик комиссия түзүп, талаптарды толуктап, кол чогултуп, элдин көзөмөлүнө алууну суранам. Асхат Кыргыз.